Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин каарманыбыз өзгөчө каарман десек болот. Ошол өзгөчө каарманды тартканы бүгүн биз Жалпак Таш айыл аймагына караштуу Түзбел айылына баратабыз. Анда эмесе көрсөтүүнүн соңуна чейин биз менен болуңуздар. Момунжанова Елзада кызыбыз мына мектепте болсун, спорттук тармакта баардык өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, мына бүгүнкү 2 жылдын ичинде кызыбыз ушу сандо алыш күрөш боюнча Кыргызстандын чемпиону болду. Биздин мектептин окуучу кыздары, балдары ушу Момунжан кызы, Елзада кызыбызга окшоп Кыргызстандын желбирегин туусун, Кыргызстанды башка өлкөлөргө тааныткан кыздардан болушуңарга ушу мектеп жамааты, ушу дене тарбия мугалими катары мен силерге ушундай каалоо тилектерди айтып кетем. Биздин мектепте ушу Елзадага окшогон улан кыздарыбыз чыга берсин, Кыргызстандын желбирегин көтөрүп жүрө берсин. Елзада эже ушу бизге кичинебизден бери бирге окуп, бирге неме кылып, ушу мектепте бирге окуйбуз. Ушул мектептен волейболду ушу эжебиз менен чогуу неме кылып, район боюнча, область боюнча биринчи месталарды алдык. Сыйлыктарын көрүп, ушу эжебизде болуп, биз дагы мындай неме кылайлы деп, ушунун аркасынан биз да ушундай бололу деп сыймыктанабыз ушу эжебиз менен. Нижний подать. Бул тренировка кылмай сайын эч кандай результат болбойт. Ошон үчүн азыр алдыда зоналык топ бар, райондук, облустук силерге спартакиадалар бар. Аларга жетиш үчүн силер тренировка кылышыңар керек. Ким көп тренировка кылса, ошол акырында ошол тренировка соревнование учурунда кыйналбайсыңар, жакшы результат ала аласыңар да. Ошон үчүн талыкпай, тренировка кечикпей келип, калтырбай, жакшы результат кылганга аракет кылгыла. Жетинчи классында бул өзү ата-энеси магазин ачат да. Бул жерден бир скалкалык алып келип ойногон экен. Мен кыркып койдум аны. Кыркып койсом эртеси дагы алып келиптир. Дагы кыркып койсом айтат, агай дейт, спортко кызыгыш керек эле дейт. Мен ошодон кийин бул Елзаданын, демек бул кыз спортко кызыгат аябай. Елзаданын ийгилиги мен үчүн аябай чоң болду, айтып бүткүс болду. Себеп класс жетекчи катары өзүңүздөр айткандай бул экинчи ата-эне болуп калат экенсиң. Бул Елзаданы мен ушундай жетишкендиктерге жетти дегенде аябай кыздым. Биринчиси бул 8 классында 9-10 класстын кыздары менен тойноп районго, зонага барып биринчи, экинчи орундарды алып, келмес дагы өзү 8 класстын окуучусу болуптур. 8 класстын окуучусу 9-10го киришке мүмкүн эмес эле. А бул Елзада өзүнүн ошол спортко болгон кызыгуусун ошондо көрсөттү. Мен ошондо буга карьерасы бар. Демек, спортко алдыга койгон максат чоң экен деп ойлодум. Елзада, бул жетишкендигиң мээ кайнаткан ысык чөлдө дос, турмуш жолунда таяныч, жалгыз мезгилде жолдош, бактылуу күндөрдө өбөк, адамдардын арасында көрк, душманга каршы курал болуп берет. Дагы да эч талыкпай билимиңди, күчүңдү сынаша бергин. Дүйнө чемпиону бол деп, өзүнүн алгачкы ушул мектепте окуткан мугалимдери сыймыктанып, Елзада менен жолугушуу алдында жазган экен. Анда эмесе ушул
жерден Элзада менен маек куруп көрсөк. Элзада, менин алгачкы суроом ушул болсун. Азыр кандай болду толкундануу? Сени тосуп алып аябай көп окуучулар мындай кол чаап, сен менен сыймыктанып, бардыгынын көзү сенде болду да? Албетте толкундануу болду. Ушинтип жакшы ысык маанайда тосуп алышты. Рахмат, чоң. Күткөн эмесмин. Чындыгында жакшы болду. Баарына ыраазычылыгымды билдирем. Ушул эми сенин жогорку ийгиликтерди багындырышыңа ушул мугалимдериңдин салымы бар да? Албетте. Канчанчы классыңан баштап ушул спортко мындай аралашкансың? Негизи мен үй бүлөм спортко жакын. Кичинемден эле жүгүрүп, топ ойноп, футбол ойноп чоңойгонбузмун, волейбол ойноп. 6 классымдан баштап районго топко барып баштагам. Ошондон 11 классыма чейин ойнодум. Былтыр 11-де бүтүп жатып, облустан 1-чи орунду алдык. Ушул мектеп. 10 класстын башындагы ошол бир тууган агама кайрылгам. Мен залга апарыңыз деп ушундай. Өзү да спортсмен болчу. Анын медальдарын көрүп, жанагындай удостоверенияларын көрүп алгым келди да, ушундай ийгиликтерге жетким келди. Ошол мага себепчи болду деп айта алам. Ошондон улам мен күрөшкө кызыгып, күрөшкө барып калдым. Агаңыз кайсы спорт менен алектенет? Грэпплинг жана ММА боюнча мастер спорт, ал эми кикбокс боюнча кандидат. 2 спорттун 3 чебердин. 3 спорттун. Демек ошо үй бүлө тарабынан өткөн талант турбайбы? Анда эмесе ошол ийгиликтериңизди барып үйдөн бөлүшсөк болобу телекөрүүчүлөргө? Болот. Gel. Gel kız. Şampiyonluğuna. Gel. Дайсапла. Elzada kızımın o katışıp kalışına bu güreşke. Çoğun oğlum Meldiyar ekөөбүз себепкер болдук. Себеп дегенде ошо балам үйүндө турат. Анан балам дагы спортко жакын, спорт менен машыгып жүргөн бала. Анан мен айттым, мына кызыман да бир нерсе чыга турган. Жөн жүрө бербесин, залга киргизип кой деп экөөбүз себепкер болуп калдык. Анан бир эмесин айтып берейин. Мындай окуя көп эле болсо керек кызымда. Анан бир мен өзүм көп болуп калган жерим бар да. Дүкөн ачат эле мектептен кийин. Магазинге барып калсам 3-4 классташ кызым менен чогуу турушуптур. Анан кызым постоянно мындай добрый, добродушный жүрөт да. Анан карасам көздөрү кичине каканактагансып, недоволен болуп туруп калыптыр да. Анан өзү айтпайт сурасам. Анан кыздар айтып атпайбы? Мына балдар алы жетпей анан баары көптөштү муну деп. Ошо кичинесине мындай шок. Бардык балдарыбы, кыздарыбы баягы илгери атаман деп коет эле го. Намыскөй, тырышчаак, акылдуу кыз эле. Бул бир иштен чыгат дейт элем да. Бул бир баланы жакшы ишке кирсе керек. Садаган кетейин. Сен Курманжандай болгон, Роза Отунбаевадай бол. Акылдуу кыз болосуң Кудай кааласа деп ойлойт элем. Анан өзү да ушундай мага жабышып турат эле. Мээримим төгүп турат элем ошо кызыма. Телевизордон көрүп да ушундай сүйүнүп турам, изилип. Атам, апам тирилгендей болуп кетем да, айланып кетейин. Апам окшош экенсиң сен, апам ушундай сулуу дешчи эле деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул курду бүгүнкү биздин каарманыбыз Элзада карындашыбыз мына кече гана жаңы гана утуп келиптир. Мындай курду негизинен азыр баягы аты чыккан эрежеси Эрүүштагы мушкерлерибиз утса, бул жаңылык катары болуп атат десек да болот да. Элзада айтсаң, ушул курунан баштасаң да. Курунан баштап ушул жердеги эң кызыктуу болгон бир 5 сыйлыгыңы биздин телекөрүүчүлөргө бөлүшүп өтсөң. Биринчиси бул кур кандай болду негизинен? Бул курга жетиш аябай кыйын болсо керек. Канча өлкөдөн катышты жана кандай кыйынчылыктар болду?
Ооба, бул курдалыш кыйын болду. Буга чейин мен ушу санда боюнча көп тренировка кылдым, көп мээнет тер акты. Бул профессионалдар арасында өттү. Соперницам бул Өзбекстандык кыз болду. Өзбекстандын бир нече жолку чемпиону экен, күчтүү кыз экен. Ошого карабай мен жакшы тренировка кылдым, уттум, жеңишке жетиштим. Ушу санда боюнча былтыры декабрда өттү Орто Азиянын чемпиону. Ошондон да биринчи орунду багындырдым. Орто Азия ушу санда боюнча? Ушу санда боюнча. Анан негизи бир эле ушу санда эмес, мен алыш күрөшү, грэпплингге да түшөм. Грэпплингден жакында эле ноябрь айында Азияга тандоо турнири болду. Ошондон биринчи орунду багындырдым. Ошондо Азияга мындай жолдомо алыпсыз да? Ооба. Анан бул алыш күрөшү боюнча мен Кыргызстандын 2 жолку чемпиону болдум. Ошол медалим бул 2019-жылкы. Биринчиси качан болдуңуз? Биринчиси былтыркы жылы болду. 2018 бе? 2018. Демек ушуларыңыз аябай эсте калган. Эң эсте калганы мен үчүн бул биринчи турнирим деп ойлойм. Себеби биринчи турнирде жакшы деле билген эмесмин, күрөштү деле жакшы билчү эмесмин, опыт деле жок болчу. Ошондон 3-чү местаны багындыргам международный турнирден. Эсте каларлык болгон экен да, кайсы жерде болду эле? Бишкек шаарында өткөн. Бишкек шаарында алыш күрөшү боюнча. Байман Эркинбаевдин жаркын элесине арналып 17 мамлекет келген. Ошондон 3-чү местаны багындыргам. Башында апам бир аз каршы болуп атты күрөштү. Кыз балага болбойт дегенде сөздөр. Анан кийин каршылыгына карабай турнирлерге барып жакшы результаттар көрсөткөндөн кийин эч каршылык көргөзбөй калды. Кайра азыр сүйүнүп калыптыр да жеңиштерди багындаганыңыз да. Кайра азыр көп кайра дем күч берет. Дуа кылып мен үчүн. Элзада, мен мына Шевченко барго жана эрежеси урушка чыккан. Ошол эми ал UFC'де алды да. Анан мындай ушу сандадан башка кыздар мындай поиск алганбы негизи? Мындай кур мен алган көргөн эмесмин. Жада калса жана ВФТ урушуп аткан кыздардан деле поискка уруша элек го дейм. Бирок ошондой профбойлор урушат, рименге урушуп алган көргөн эмесмин. Бирок бул ВФ же башка эмес, бул ушу сандадан алдым. Ушу санда боюнча профессиональный бой болуп, ошого катышып, ошондон утуп алдым. 11-ди бүткөндөн кийин ушу күрөшкө катышыптыр. Алышка. Мен каршы болгоммун. Эми эркек бала болсоң майлы эле, кыз балага болбойт деп мен каршы болгоммун. Менин каршылыгыма бирок атасы каршы эмес эле, бир туугандары, агалары да каршы эмес эле. Апа тек коюң деп атышты. Мени майлычы деп эле тек коюп аттым. Кийин анан ийгиликтерге жетишип, чемпион болду. Анан кайра сыймыктанып калат экенсиң. Азыр эми эмнеге каршы болдум экен деп ойлонуп калам. Биринчи Кыргызстан чемпиону болгондо сыймыктандым. Анан көчмөндөр оюнуна барып, баягы 1000 комузчунун арасында комуз черткенде деле сыймыктанганмын. Өзүмчө сүйүнүп. Анан кечегиде Ташкентте ошо кур алып келгенде да сыймыктандым. Элзада 8-классты бүтүп Ошко барып калды менин колума. Мен да Бишкектен келип калып, анан мени бокска барыңчы деп эле таң калдырды. Келген күнү эле. Сен кызсың, сага болбойт. Бокс эртең мурдуң булчат, анан балдар карабай коет деп тамаша катары айтып, күрөшкө барасыңбы десем, күрөшкө барам деп калды.
Sport komitetке barıp, eşitip barıp, trenerlerмен tanıştırıp neme kıldım. Jolukturup koydum. Oşo jolukturgandan başlap эле жакшы экен, тырышчаак экен, будан бирдеке чыгат деп тренерлер өздөрү кызыгып калды. Ошодон бери мына өзүңүздөр күбө болгондой ушу ийгиликтерге жетип отурат ушу 1,5-2 жылдын ичинде. Момунжан кызы Элжада жөнүндө айтсам, бул мына буюрса келечекте Кыргызстандын сыймыгы боло турган деп айтсам болот. Себеби мына бүгүнкү күндө ушу спорттун 3 түрү боюнча аракеттенип жүрөт бул кызыбыз. Мынакей алардын бирөөсү ушу санда боюнча мынакей профессионалдар арасында чемпион болгон. Андан сырткары мынакей алыш күрөшү боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону болду. Андан сырткары греплинг боюнча мынакей өзүнүн күчүн сынап жүрөт ал жерде. Эми келечекте мынакей олимпиаданын чемпиону, дүйнөнүн чемпиону болушка татыктуу деп эсептейм. Ошондой бир аракети бар. Ошондойдон бир келечегибизден көп үмүттөнүп турган кыз. Биз айыл өкмөттүн калкы, айыл өкмөттүн башчы катарында мен, анан ата-энеси ушул бул кыз менен биз ар дайым сыймыктанабыз. Элжада туурасында сүйлөсөк, Элжада тренерлер менен жакшы мамиледен кылат. Өзүнү бизи мен уш санда боюнча тренермин. Бизде жалаң бир эле кыз, жалаң эркек бала баары менен тең чыгышып, барган жерине аракет кылып, местеге элешке аракет кылып кылат. Өзүнүн күчү менен кылат. Өзгөчөлүктөрү бул мен ойлойм, бул тубаса неме болсо керек дейм да. Баары бир немени айтса, сразу кабыл алыш немеси күчтүү да. Тренировкам жакшы болбой, жакшы тренер жок, көп эле утулгам. Күчтүү тренер табыш мен үчүн кыйын болгон. Бул жердин директоруна кайрылып, бизге жакшы тренер алып келип бериңиз деп көп кирдим. Агай келди, агай келгенден кийин менде өзгөчө бир аябай жакшы результаттар пайда болду. Билбеген нерселерди үйрөтүп, көп кыздар кылбаган нерсени кылдырып, чемпионатта ушул приемду кыласың деп мага тизени үйрөткөн, аябай катуу жакшы күндө кайталатып чемпионатка 6 ай даярданып барып, мен ушул приемду 2 ирет жасадым. Ошондон улам 2018-жыл мен чемпионаттын чемпиону болдум, Кыргызстан чемпиону болдум. Мен келгенде бул кыздар өзүнчө тренировка кылат келди. Тренери ким экенин билбедим, өздөрүнчө тренировка кылып, өздөрүнчө мына ковёрдун мына бурчунда тренировка мен балдарды карайт элем. Кыздарды мен өзү тренировка кылдырбайм деп келгем негизи кыздар тренировка кылдырбагам, бул немегедир балдарга кошулуп, балдар менен бросок кылып, агай мени контролдоп коюңчу деп келип, бир баланы чабып, мага көрсөтүп, ошентип кызыгыштарын мен да өзүмчө байкадым да. Бул кыз алыш күрөштү жакшы өздөштүрүп кетет окшойт деп эле 1 жылдын ичинде уже результаты жакшы берип калды да. Кудай буйруса, Кыргыздын намысын коргой турган кыз келиндер арасында жакшы ийгиликтерге мына кыздардын күрөшү уже азияский игрге кирип не болуп калды. Ушу Азияларда жакшы ийгиликтерди жаратат деп үмүтүбүз ошо дейм, ушу кызыбызда. Урматтуу эле көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй Элзада карындашыбыз айрым мырзалар аркалай албаган спортту аркалап көптөгөн ийгиликтерди багындырыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй жакында эле Өзбекстанга барып кемер коюлган бир чоң турнирде дагы утуп, ошол 1-орунду ээлеп өлкөбүздүн желегин желбиретип келиптир. Эмнедебиз ушул кызыбызга ийгилик каалап бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жолугушканча.